Kızlarıma atasının kaza болгондугу тууралуу da kızlarıma pensiya alba kıynalıp jatan 5 yaşar kızım menen 1 жылдан beri ооруп больницага жаңы эле чыктым. Улуу 10 жашар kızımdın da başынан сотрясение алып дарылатып турам. Allah разычылыгы үчүн урматтуу апалар, эже-сиңдилер, дарыга жардам берсеңиздер, мен ушул жерде олтурам, атым Майрам дейт. Таалимиңиздер кабыл болсун. Атасы калган жетим кыздардан жардамга аябаңыздар дейт. Телефон 0703 17 87 67. Негизи мындай жардам бериңиздер, бирок биз ушундай суроолорду мындан кийин окубайбыз. Анткени ар жума сайын, ар күн адамдар келишип бизге ушинтип айтып бериңиз, жарыя кылыңыз, бизге тыйын керек деп чын айтканы бар, жалган айткандар көп болуп кетет. Ошондуктан отурсаңыздар, өзүңүздөр келип кагаз жазып отуруңуздар, бирок биз сабактарда ушуларды жарыя кылбайбыз. Менин экинчи турмушум, биринчи жолдошум каза болуп калган. Экинчи жолдошуман балалуу боло албайбыз. Анткени маткамды алып коюшкан, кан токтобой койгонунан. Кайнемдер билбейт, кайра качан балалуу болосуңар деп сурайбыт. Эхо менен балалуу болсок болот. Болот эгерде күйөөңүздүн уруктугун сиздин жатыныңызга салса. Эгерде аялы күйөөсү жашап жатышып, урушуп кетишип, аялы кетип калса, күйөөсү телефондон талагын берип койсо, өтөбү талагы дейт. Азыр кайра. Эми талак маселеси боюнча өтө-өтпөй билбейбиз, сураш керек. Ошон үчүн талак маселесин дагы бизге наргыз эжекке жөнөтпөңүздөр. Анткени жубайлар өздөрү келгенде гана ага жооп беребиз биз. Үй бүлөдө эки агамдан кийин кичинесимин. Улуу байкем милицияда иштеп 2015-жылы 8 микрорайондо кылмышкерлер колунан каза тапкан. Бул окуядан кийин апам көп ооруйт. Сурайын дегеним, экинчи агамдын келинчеги азыркы күндө төркүнүнө таарынып кетип калган. 3 ай болду. Үй 2 кызы бар. Кыздарды апам карачу. Жеңем апам агам менен көп айтышат. Бул жолкусунда кетпе, же кыздарды таштап кет, мен өткөндөн кийин алып кете бересиң деп апам айтса, апама сизди азыр эле өлтүрүп кетем деп бычак көтөрүп чуруп каптыр. Эмне кылсак болот? Суранам, тирүү жолун айтып, туура жолун айтып коюңузчу дейт. Сабыр. Кош бойлуу кезинде чач кестирүүгө болобу, улуулар болбойт деп коюшат го дейт. Зыяны тийбейт, бирок чач узун болгон жакшы. Бирөө окубаңыз дептир, жакында келип кеткен экен бирөөлөр. Эмне кылайын, күйөөңүздүн характерин жана мен сага айтып атып, сиздин күйөөңүздү эстеп туруп айткам мен. Мен күйөөмдүн биринчи аялымын, 5 балам бар. Экинчи аял алганын 1 жыл жашырган. Күйөөмдүн экинчи аял алганга менин көз карашымда ылайыгы деле жок эле. 5 бала менен квартирада турабыз. Шылтоосу ал аял бай экен. Азыр мага окшоп жашы өтүп калганы 4-5 бала менен сурогу бүткөн эски буюмда ыйлаган биринчи аялдар көп. Эркек киши экинчи аял аларында ошол бага алабы, адилеттүүлүк кыла алабы деген бир текшерүүбү же кандайдыр бир чараларды көрүп, анан экинчи аялга нике кыйдырса жакшы болот элеби деген ойлор. Ыймандуусу дагы ыймансызы дагы экинчисин алай берип, азыр эл арасында укугу бузулуп ыйлап калган биринчилер көбөйдүк. Кайда баратабыз, эмне кылабыз? Кандайдыр бир иш-чара көрүүгө болобу? Мечитке экинчим деп ээрчитип келсе эле нике окула береби? Жок дегенде күбөлөрдү туугандардан кылса, алар адилеттүүлүк калат. Же кыла албайт деп күбөлүк беришсе, ыйлагандар азаят белек дейт. Эң туура, эң турматтуу бир тууганым. Эркинчи аял алган учурда ошол биринчи аял таштабаш керек, күндөр тең бөлүнүш керек. Алар толук камсыз кыла туруп үйлөнүш керек. Аял бай болсо эле байлыгы мага керек деп үйлөнүп алган, бул деген эркекчилик касиетке туура келбеген маселе. Биринчи аялын бага албаган эркек экинчи аял алган арам болуп эсептелет, шарият боюнча туура эмес маселе. Мен бул боюнча дагы молдолорго жарыя кылганга аракет кылам. Экинчи аял десе, анда ошол нике кыйганда алардын туугандары керек деп сураш керек. Анткени шарият боюнча милдеттүү болбосо дагы ошол эркектин мындай бир алган укугу барбы, жокпу? Ошого туура келеби, жокпу деген такташынан туугандарынан сөзсүз түрдө сураганга туура келет. Менин сизден өтүнөрүм, жолдошум каза болуп калганына 3 жыл болду.
3 кичинекей кызыбыз бар эле. Учурда 10 жашка, 6 жашка, 5 жашка чыгышты. Жолдошум Бугубаев Барчынбек каза болгондон кийин биринчи аялынын баласы кыздарымдын бала багышам деген эженин кийимден өрттөп кубалап чыккан. Атасы бир карындаштарынын кийимин өрттөп кубалапса адамга шариятта кандай күнөө коюлат? Азыр өз уялбай мечитке барып элге даават айтып отурат дейт. Жолдошум биринчи аялы күйөөмөн кийин да 2 күйөөгө тийген. Алардан 2 баласы бар. Бирок күйөөм Барчынбек каза болгондон кийин ЗАГСыбыз ажыраган эмес деп үйүбүздү талашып жатат. 2 күйөөдөн 2 бала төрөп алып кайра келсе болобу? Канча убакыт жашабаса талак түшөт? Соттордун да башын айландырып бүттү. Талактан кийинки мүлкүн кийинки балдарынан талашса алабы? Передача кантип суроо бере алам дейт. Негизи эгерде 2 аялы болсо, ошол күйөө өлгөн учурда никесинде канча аялы бар, ошол аялдарга берилет да. Анан өлө эле учурда ажырашып кетип, нике жок болсо ага бөлүнбөйт. Ошол калган мүлктүн 8ден 1 эгерде аялдардын бардыгына бирдей бөлүнөт да, анан калгандары балдары менен кыздарына лездекари мислул хаззил унсейин, кыздарга 1 үлүш, балдарга 2 үлүш берилип кете берет. Менин суроом, намаз окуганда башка кийим кийиш шартпы? Аял кишиге милдеттүү болот, жоолук салынган эркекке мустахап сүннөт болот. Идиш жууган мила тийсе болбойт деп уктум элем дейт. Эмне деген сөз мила? Спирт болсо керек ичиндечи. Бир тууган акем үйлөндү. Жашы 39да, 1 баласы бар, кызды алды, шариатка туура келет. Бирок баласын апасы алып калды. Мурда үйлөнгөн эмес. Боло берет, эчтеке болбойт. Пайгамбарыбыз деле ушинткен. İçinizden okuyunuz деген бар экен. Бул эч кандай зыяны жок. Никеңиз туура сиздики. Этегинде рахмат сизге оорубай жүрүңүз деп жазгансыз көк клеткага. Никеңер туура, силерге эч кандай проблема жок, ыжалат болбоңуз. Менин жашым 24. Учурда 2 жакшы намаз окуган бала бар. Бирөөсү 10 жылдан бери намаз окуйт, бирок көп жолугушууга чакырат. Ал эми экинчиси буй намаз окуп баштаган, ал Аллах алдында буйругун көрөрбүз, бирок макул болсоң баш кошолу дейт. Жолугушууга дагы чакыра бербейт. Кимисин ошо чакырбаганда турмушка чыгыш керек, анткени такбарак деген сөз болот. Менин суроом, намаз окуп жатканда саждада дуа кылса жакшы деп уктум эле, бирок саждада дуа кылып саждадан турган соң кээде адашып калабыз дейт. Суроо, саждада дуа кылса болот, нафил намаздын саждасында. Этек кири кеткенден кийин гусул алып намазды баштаган соң выдаленияга кан аралашып кызыл болуп келсе кайра гусул алыш керекпи? Даарат бузулат анда. Кичинекей бала менен келген дейт, кабыл алып коюңуз дейт. 0703 47 85 53 сизди кабыл алабыз. Кичине баласы менен келген. Биз курбу кызым экөөбүз, анын бир тууган иниси менен чогуу жашайбыз. Инисинин көзүнчө жоолугум чечсе болбойт. Аял күйөөсү 3 күнгө, 15 күнгө, 40 күнгө дааватка чыгууга болот, чогуу болсо күйөөсү менен. Сизди уулубуздун тоюна чакыралы дегенбиз. Убактыңыз болсо келип бересизби? Аллахыңыз ыраазы болсун. Тойканада ислам той деп даярданып жатабыз. Суроом, аял сөз бөлүп отургузуу керек. Бир залга аралаш туугандар отурсачы дейт. Аллах сен ыраазы болсун дейт. Тойдун дареги жок, кантип барабыз билбейм. Биз эртең 2-3 күнү умрага кетип, ошол 15 күн болобуз. Марттын 5-теринде гана келебиз, урматтуу бир тууганым. Эркек аял бөлүк отурган жакшы, эгер жалаң туугандар болсо бир жөн. Бирок туугандардын ортосунда эле намахарамдар болуп калса болбой калат да. Байхан, Нурхан аттарды балдарга койсо болот. Нурлуу хан, Байлуу хан деген сөз болот. Жакшы. Хан деген падыша деген сөз. Жашым 25'te 5 ay murun turmuşka çıqqanмын. 2 жума murun kүйөө менен урушуп кеткенбиз. Ал мага сен өзүңдүн жолуң менен кет, мен өзүмдүн жолум менен кетейин деди. 4 ay боюмда бар. Ушул убакытка чейин туугандарынын жана финансовый жактан урушканбыз. Мага талак түштүбү?
Ушул бешеде көбүнчө ата-энем акча салып жүрүштү, бирок арабызга кийлигишкен жок. Күйөөм ата-энеси жок чоңойгон. Илимди бирок көп учурда илимин амал кылбайт дейт. Сен өзүң жолуң менен кет, мен өз жолум менен кетейин деген сөздөн талак деле түшпөйт, бирок эгер ажырашуу ниетинде болсо бир талак байын түшүш ыктымалы бар, бараат деп, мубара деп. Жумушта жасанып жүрүшүм керек. Намаз окуганы атайын жай жок. Кантип 5 убакыт намаз окусам болот, жумушума зыян тийбегендей дейт. Маны өзүң жакшыраак билесиң. Мен алектенен бизнесменмин, жашым 20. Бизнесмен болгум келет чоң дейт. Бизнесменге жасаныш шарт эмес сөзсүз түрдө. Исламия күйөөгө үйдө туруш керек дейт. Үйдө бала баккан, тарбиялаган жакшы болот да. Үйдө эгерде сиз ошол тарбияны чогуу алып келсеңиз бир жөн. Анан мен өкөнтөн чогуу алып кетем, мен бизнес леди деп көчөгө чыгып иштеп аткан аялдар балдарын бала бакчага бактырат. Анан балдар тарбиялай албай калат да. Бизнести баштап аткаруучуларга берип, саат күнүнө 1-2 саат көзөмөлдөп турсаңыз болот. Анан кечки өзүңүз карап отурган менен базарда алып саткан жакшы эмес. Бизнес кылыңыз, албетте аны сөзсүздө эмес күнүгө 1 саат карап койсоңуз жетет. Жана бухгалтерияны текшерип, башканы текшерип контролдоп турсаңыз. Кандай күйөөгө тийүү керек, жакшы күйөөгө тийүү керек, истихара окуу керек болот. Багымдат на сайт медиага кирсеңиз ошондон эме бар. Багымдат убагы бар. Атама, иниме мечитке Куран алып барып койсом боло берет. Апам, атам, иним экөөбүз өтүп кетти. Ошого кейип эле атат. Атам, иним экөө өтүп кетти. Биз 5 кызбыз. Силер күйөөгө чыгып кетсең мен жалгызмын деп ыйлай берет. Ошого сизге жолуксам боло. Мага жолугуштун эмне кереги бар? Ыйлай берсе мага эмнеге жолугуш керек болот? Жөн эле жолугам деп жолуга бербеш керек да. 5 кыз болсоңор, бирөөңөр апаңар менен чогуу жашайсыңар. Балдарыңардан бересиңер, багып алат жээндерин. Жүрө берет ошону менен. Эмне деген сөз ушул эми? Кичине акыл токтосоңор ордуна келбей бардык. Ыйлай берет апам, ыйлай берет. Ыйласа ыйлабасын. Канчалык адамдар түшүнбөйм мен. Ошентсе кайра көрдөн тирилип келе бирөө. Же жаңа төрөп алабы? Силердин балдарыңар да анын баласы болуп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Мен 4-курска чейин заочно окугам, сабакка барган эмесмин. Акча менен бүтүргөм. 4-курстан таштап койгом. Азыр кайра барып восстановление кылып дипломду акча берип бүтүрүп алсам болобу дейт. Эми эмне деп айтыш керек болот сага? Окуган эмес турбайсыңбы сен? Эчтекени билбей турбайсыңбы сен? Кантип анан диплом алып иштейсиң? Өткөндө бир айтат, мен электриктин окуусун окудум дейт. Эгер биз окугандай окусаганда электриктердин өздөрүнүн жарым токко тебилип өлүп калат дейт. Ана медицине досум окуйт дейт, анан алардын окуганын эстесем дейт, доктурга баргандын жарымын доктор өзү өлтүрүп коет дейт. Анткени барыбыз окубай жүрөбүз дейт, урматтуу бир тууганым. Аны өзүң эле жазып ал дипломун колуң менен эле. Менин күйөөм үйдүн улуусу. Андан кийин 2 иниси бар. Үйлөн элек. Апам намаз окуба, кайнелериңдин алдында жолук арка кыл дейт. Күйөөм ал нерсеге макул. Бул арам болбойт. Кайнелердин астында жолук алдынан алыныш керек, намаз окуш керек. Апаң айткан туура эмес. Ал күйөөң кандай макул болот ага? Түшүнбөйм ушулардын ушундай күйөөлөргө. Ал жакта гусулкана жок, кыйналабыз. Төшөк маселесинен да алыстап, бири-бирибизден мамилебиз өзгөрөт. Мага жакшы сүйлөбөйт. Улусу болгондуктан бөлүнөлү десем ата-энемдин ыраазычылыгын алышым керек. А менин ыраазычылыгым ошондо бейишке киресиң дейт. А менин намазым окубай гусулум жок болсо кантип бейишке кирем? Туура эмес. Ал гусулкана даярдап бериш керек сага. Бөлүнүш шарт эмес да. Ошол гусул бөлүнүп чоң үй салгандан көрө 1,5 метрге 1,5 метр 3 квадрат метр эме салган оңоюраак. Баня салган, душ салган сага иншалла. Жок, жолукчан жүрүп намаз окуш керек. Мен 6 айлык кызым бар. Учурда 6 жумалык бойума бүтүп калыптыр. Биринчи кызым Али кошумча тамак өтө элек. Кош бойлуулугума байланыштуу сүтүм азайып, кызым ден соолугу начарлап жатат. Арыктап, ичи өтүп, уйкусу бузулду. Ошондой учурда экинчи баламды аборт кылдырсам болобу? Күйөөм төрөйсүң деп жатат. Мен өзүм педиатр болгондон 2 балам ден соолугун ойлоп жатам дейт. Эгерде биринчи азыр бар кызың кыйналып кала турган болсо, анда олутту кыйнала турган болсо, анда алдырганга туура келет. Анан сактаныш керек болот. Эжем турмушка чыкпай жүрөт. Ден соолугу кулактан мүмкүнчүлүк чектелген. Амиримдин досу аяшым колун сурап жатат. Экинчи аялдык. Мен аяшым үй бүлөсүнө, аялы балдарына билип туруп, турмушун бузуп койбойбузбу. Биринчи бүтүган бир чети бир үй бүлө. Эмне кылыш? Эжем 37 жашта. Аяшыбыз үй бүлөмө айтпайм, бирок кыздын туугандарына жарыя кылам дейт.
Бул үй бүлө бузулуу деген сөз, бул үй бүлө сакталуу деген сөз эмне үчүн бузулуш керек болот? Ошону түшүнүп алып аткан болсо амириңиздин күйөөсү, эме досу, аяшыңыз. Ошого турмушка бергиле, ал карасын, ошону өмүр өтүп баратыптыр. Аны менен сиз берки досуңуздун үй бүлөсүн бузган болбойсуз. Эгер ошо амир сабыңыздын досу бага турган болсо, колунан келе турган болсо, анан жеткен жулик болуп анан эптеп ошо тапкан тыйынды кошуп жейин десе, анда андан көрө ери жок жүргөн жакшы болот. Сиз айттыңыз, аялдардын орду үйдө деп. Бирок мен мугалиммин. Эгерде бул биз аялдар үйдө олтурсак, балдарды ким окутат? Ушул суроого жооп берип коесузбу дейт. Балдарды сиз окутасыз. Сиз балдар, мен айтканым, эртеден кечке көчөгө чыгып кеткен болбойт деп атам. Мүмкүн болушунча балдардан кийин гана. Анан балдар тарбиячыга берип коюп, бирөөнүн баласын тарбиялап, сиздин балаңыз тарбиялай калым келсе, анда болбойт, урматтуу бир тууганым. Бала төрөбөгөн, балдар төрөп, балдар чоңоюп калган, турмушка чыга элек кыздар ошолор окуп тура берет, сиз балдарды карашыңыз керек болот. Балдар биринчи орунда турат. Мен билем, кечке иштеп жүрүп мугалим болгон аялдардын ошо биринчи, экинчи балдар тарбиялуу калгандардын тарбиясы жок болуп калгандары дагы бар. Анткени окуй албай калган, башка болгон, маани берилбей калган деген сөз. Анан балага маани бериш керек. Эмне үчүн сиздин балаңызга маани берилбей, башка бирөөгө маани бериш керек болот да. Иштей турганда табалат, кыжалат болбоңуз сиз. Балдары чоңойгон апалар, төрөй электер, төрөй албай калганда, турмушка чыга электер, ошолор окутуп турат, эркектер окутуп турат. Окутсаңыз дагы убактысы менен барып, ошол 3 саат, 2 саатка гана окутуп, кайра келип, калган убакта балдарды карай турган болуш керек. Анан кечке, эртең менен кечке чейин сабакта жүрө бергенде, балдар каралбай калып кетсе, ал болбойт, урматтуу бир тууганым. Бул эми чындык. Менин бир балам бар, жаштык кылып атасы менен 2ге чейин болуп койгонбуз. Ал ортодо мени башка балалар качып кеткен эле. Ата-энемден коруп калып калгам. Ошондо балам 2 айлык боюнда бар болчу. Бизге нике түшкөнбү же түшпөй калдыбы? Азыр чогуу жашайбайбыз. Ойлогонум, балам акырытта кимдин баласы деп чакырылат. Өзүнүн чынык атасын айтышым керек. Азыр өзүнүн чынык атасы кийимге чалып берип каттасам деп турат. Айтыш керек ооба, айтыш керек. Бирок никеси төрөлгөн балаңыз, бирок атасын билип алган жакшы болот, иншалла. Билип алган жакшы болот. Балада айып жок, намаз окуу ордуна келсе баары жакшы болот. Менин жашым 19. Азыркы учурда дин менен жашап жатам, алхамдулилла. Жашоомдо дин менен жашаган менин көңүлүм талкуда адам пайда болду. Бирок 1-2 жылдан ичинде үйлөнөбүз, иншалла. Экөө диндин чегинде сүйлөшүп жүрсөк болот. Диндин чегинде сүйлөшүү деген жок. Диндин чегинде сүйлөшүү нике менен гана болот, бир тууганым. Менин маселем мага гана тиешелүү, сизге жолуксам болобу, жакшы болмок дейт. Фитна чыгып кетпесин. Сиз дагы жолуксаңыз болот, илим талап кылып аткан экен, жана баласы бар карындаш менен бирге. Кээ бир адамдардын саңа болгон мамиледе адилетсиздигинен же кечкеле башкаргысы келе берип туура эмес сүйлөгөн учурлары башкалар менен бөлүшүп жеңилдесе болот. Анткени өзүңдү сактай берсең оорукчан болуп каласың. Мисалы кайын журт менен болгон учурларда дейт. Ошондон кеңеш сурай турган акыл эстүү бирөө гана айтсаң эле телевизор болуп, нарака BBC болуп чыгып кете турган бирөө болбойт да. Ошол сен айтсаң, сага туура кеңеш берип, багыт бере турган эстүү болсо айтсаң болот. Бирөө гыйбат болуп кетпесин. Мисалы үчүн ушундай болсо депчи. День рождения жөнүндө экен, андай жок эми бизде. Ишрак күн чыккандан 20 мүнөт өткөндө окуйбуз, боло берет. Күн чыккандан 4-5 мүнөт өткөндө окуш керекпи дейт. Бир 10 мүнөт деп айтышат го негизи. Ишрак боюнча. Бир киши жээниге кайрымдуулук деп 2125 сом берет айына дейт. Охо, эмнеге анда так сумма? Жээни медреседе окуйт. Кыз экен. Ата-энеси ажырашкан. Эми бөлөсү да ата-энеси ажырашып кеткен, 18 жашта окуйт. Ушул балага 2125 сомдон 3%-ин берсе болобу дейт. Ушул киши кызга берсе 2125 сомду, кыз жейин өзү макул болуп 3% же 1100 сомун бөлөсүгө ар айда берсе болобу дейт. Эми өзү билет, ар ким ар кандай. Өзү билет. Буну ар ким өзүнүн иши. Менин кызымы күйөөсү кордойт, бирок кызым чыдап жашап жүрөт. Балдарым үчүн деп. Сизден суранч, күйөө балама насаат берип, нысап берип турмушуна оңол эл катары деп дуа кылам дейт. Эми ошол динди билбегендик да. Кээ бир эркектер динди билбейт да, аялдарды кыйнай берет да.
Эми азыр айтып аткан маселе эркек идеалдуу болгон деген сөз. Ошондой учурда эркектер айтабыз, анан кээ бир аялдарыбыз келип капы болуп бизди айта бересиңер деген менен маселе чындап эле олуттуу урматтуу бир тууганым. Азыр жаман көргөн менен бирок жашоо башка келгенде баарыңар туура айткан экен дейсиңер. Айыз көргөн учурда талак түшө берет. Талак айызга байланбай түшө берет. Идда чыгып электе Москвага барып, жок, идда чыкканга чейин үйдө туруш керек болот. Арак сатылган магазинде кассада иштесе болобу Москвада дейт. Арак сатылган дүкөнгө иштебеш керек. Азыр кыздардын көбү ооздоруна силикон куйдуруп чоңойтуп жатышат. Бул күнөө. Косметологдор беттеги майда буручтарды козсайып жана башкаргандай ыкмалар менен кетирет экен. Ушундай жактарга барса болот, эгер зыян тийбесе денсаулукка. Визажист макияж жасап, бет боеп, кирпик чаптап иштесе болот. Атам шампан, вино чыгарган заводдо байтал иштейт. Алган акысы адалбы? Жакшы эмес, арам. Жашым 31-де, жакында Дубайга барып иштеп келсемби дегем, же турмушка чыккан жакшы албетте. Бир турмуш көрүп ажыраштым, ортодо бала жок, турмушка чыккандан да коркуп калдым. Азыр бардык эле экинчи аял кылып алабыз, биринчисине айтпай дегендер көп. Жок, айтпайм дегендер урматтуу бир тууган көбүнчө коркоктор болот. Коркок менен жашагандан көрө ери жок жашаган жакшыраак болот. Ошентип айтпайм аял билип калганда ажырашып кеткендер көп болот да. Жок, андай кереги жок. Андай эркектерге ошо бир катын жетет өзү негизи. Экинчи аял кылып алып кайра таштап кеткендер да көп. Туура ошондой. Ошон үчүн жазгандарыбыз абдан туура. Адептүүлүк ушундай болот. Чындыгында айтабыз, эркектердин бардыгын алганга болбойт. Колуңардан келбесе албагыла деп көп айтабыз биз. Өзүмдүн апам, жолдошум менен дааватка барса болобу? Атам деле бар, бирок ал такыр барбайт да дейт. Болот, кайнене менен. Сиз дагы чогуу барыңыз, апаңыз сиз күйөө бала болуп. Бир тууган сиңдим коммерсант. Андан сурабай 2000 сом акчасын алганмын. Ошол эми кантип берсем болот? Алганымды укса таарынат да, жөн эле жардам пул катары берип койсом болобу? Болот. Илгери алдым эле эстей албайсаң керек деп берип койсоң, эстей албай жүрүп өтүп кете берет. Ушу оңой эле. İçinizden okumuşçu degen бар экен. İçimen okudum. Gusул kılış gerek bolobу? Ооба. Рахмат сизге, бактылуу болуңуз. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. Bi rahmetika erhamer rahimin.